Мына мен ушул 2005 жылдан баштап биздин прессага чыккан саясатчылардын берген билдирүүлөрүнүн баарын, кандай позицияда кандай сөздөрдү сүйлөгөн, кандай принциптерди тутунган баарын иликтеп атам азыр. Ошондо эң бир таң калыштуу окшоштуктар бар экен да. Ушу Алмаз Шаршенов, Шатанбаев, Иса Өмүркулов, ушул жерде көптөгөн депутаттар азыркы биз айтып аткан сөздөрдү тим эле жаттап алгансып, окшош айтып атыптырбыз да. Бул КТР бир тараптуу оппоненттерге карата бир тараптуу шубаганыңарды токтоткула. Бул саясий куугунтук кылганды токтоткула. Бул вечерни ошол эле кезде вечерни Бишкек менен жамандатып каралаганыңарды токтоткула. Парламентте болсо ушул правящий группа парламенттик азчылыкты кодулабагыла, сөзүн чектебегиле, үнүн кыспагыла деп бүт ушундай нерселер болуп аттыр да. Бул мен айтайын дегеним тарыхтын кайталанып атканы. Анан мына Кожобек Рыспаевич айткандай, силер да жаттап бүттүңөр, биз да жаттап бүттүк силердин жоопту. Бирок ошентсе дагы айтып коелу. Анан мына жана Кумтөр боюнча, урматтуу депутаттар, бадырайып жазылып турбайбы? Жоопкерчилик мөөнөтүнө тартылат деп. Ал жакшы, эл аны колдойт. Бирок экинчи сүйлөмүндө эле ошол Кумтөр боюнча 10 фигурантка бул норма таркатылбайт деп турбайбы? Аны биз эми кайда алып барабыз? Кантип танабыз андай эмес деп. Анан тойдо болот, тойдун эртеси да болот. Эртең эл журт эмне деп жооп беребиз? Мына ушул жердеги азыр айтып аткан депутаттар Кумтөр боюнча каршы чыгып атат деп. Ошондо биз сурай беребиз, кана кимди камадыңар деп. Ошондо эмне дейбиз? Анткени ал жерде жазылып турат, аларга таркатылбайт деп. Анда 10 фигурантты кайра жаңы жагдайлар боюнча карап соттойбуз деп жазыш керек болчу. Ага биз макул болмокпуз, мисалы үчүн эл журт да макул болмок. Ошондуктан ушул ыйык мыйзамга, тагдыр чечүүчү мыйзамга эптеп эле кабыл алыш үчүн ушундай калпыстыктарды косконубуз бул туура эмес болуп калды. Бул тарыхый ката болуп калды. Анан ошол учурдан пайдаланып айтып коеюн. Биз ушул КТР аркылуу жана рейдерлик жол менен тартып алынган вечерний Бишкек аркылуу конституцияга каршы пикир айткандарды, эркин ойлонгондорду эл душманы кылганды токтотолу. Ошону мына Чыныбай Ахунович сиз айтыңыз. Анан учурдан пайдаланып мына бүгүн ушундай мыйзамды талкуулап атканда, ушундай тагдырга маанилүү, эң бир маанилүү мыйзам болуп атканда талкуу болбош керек деп жарым саат кызыл чеке болгонубуздун өзү уят эле иш болду.